Саламатсыңар, кымбаттуу журналисттер, саламатсыңар кыргыз элим. Биз ушу көйгөй менен келип атабыз. Сокулук районунун Конуш айылынын тургундары мына 8-январда ушундай биздин айылда каргашалуу окуя болду. Эми мына бүгүн болсо ошо биз ошо Сокулук районунун сотунун чечимин күчүнө калсын деп ошону суранып атабыз. Мына кымбаттуу президент, кымбаттуу парламент ошо биздин ишибизди, биздин балдарды карап, ушу эме биздин өтүнүчүбүздү, көйгөйүбүздү чечип берсеңиздер. Элден суранат элем, кыргыз элим, качан ушу мындайча айтканда, качан кыргыз эли, кыргыз жигиттери бири-бирин изнасиловать этип, бири-бирин сордуктап, бул кыргыз элимде качан ушундай окуя болду эле? Мындай окуя, денени дүркүрөткөн окуя ушу менин айылымда, мен ушу Сокулук районунун Конуш айылынын кызымын. Менин агаларым, менин бир туугандарым баары ушу окуяга туш болуп, ушундай азыр биз аябай кырсыктап атабыз. Баардыгыбыз жалпы эл, бул жалпы Кыргызстан, кыргыз эли ушуну уксун деп туура маалымат кетпей атат. Маалыматтын баары тескери. 8-январда эртеменен саат 6-ларда намаз, эртеменки намаз убагында ушу андан бул иш мурунку 3 күн андан мурунда 3-үндө болгон иш да. 3 күн мурун болуптур. 3 күн мурун болуп, ошо Русланды, Аманов Нурлан сордуктаганда, сордуктап, анан ошо Руслан иним ошо жерде үйүндө жатып калган. Анан кийин үйүндө жатып, эч кимге айтпай, эчтеке дебей эле үйүндө жатат. Үйүндө жатып, анан кийин 3 күндөн кийин анан эртемененки намазга келип, анан ошо намаздан анан кийин ошо жерден элге чыгып, анан ошо бир туугандарына айтат. Русланчы, мен ушундай болду, байке ушундай мен ушинтип сордуктады. Мен зордуктап ушундай болуп атат, кандай кылабыз депчи. Деп ошонткенде анан кийин ошо жерден бүт чогулган, ошо мечитке чогулгандар, эмелердин баары чогулуп туруп, анан кийин бүт баары ошо Нурланга барышкан. Берде жалаң эле 6 бала эмес, ошо бүт айыл көтөрүлгөн. Айыл көтөрүлүп барып, ошо айыл барып анан таш бараңга алынган. Берден биздин бир туугандар только 6 бала деп айтып атат. Берде 6 бала эмес, бүт айыл. Айыл боюнча канча 18 арыз ошо Сокулук районунун РОВДсына түшкөн. Сокулук районунун РОВДсына түшүп туруп, анан кийин ал жерден деген заявление жазылган күндө да барып участковый келип кармап кетет ал баланы, Аманов Нурланды. Участковый кармап кетип 1-2 саат камалгандан кийин эле кайта кой бериле, кайта эле келип эле өзүнүн эмесин кыла барганда, келип эле кайта эле баягы балдарды ур-токмок алып, эме кылып, мына сарай салдырып, эмне салдырып, ошолордун баарын балдар, бул айылдын балдарынын баарын коркутуп алган да, кичинекейинен баштап чоңуна чейинчи. Биз эми ошо суранып келгенибиз, ушу Сокулук сотунун чечими 2 айга балдарды үй камагына калсын деп чыгарып берген. Биз бүгүн облустук сотко бардык. Облустук сотко барсак, 2 баланы ошо үй камагына калтырып, кайра берки 4 балага отвод берип койду да. Эми ошо отвод берген, эми дагы эле болсо ошо үй камагына калынсын, дагы эле болсо териштирилсин, до конца каралсын деп ошону требует этип атабыз. Биз буну парламентке да, президентке да суранабыз. Ушундай кички эле айыл эле, кички эле алаканга салынган Кыргызстан кандайча бул тиги эмеге такыр мындай ойго келбеген нерсе да. Бул эркекти сордукташ деген эмне деген шумдук, эмне деген шерменделик бул? Мына өмүр бою биздин эмеге так калтырып атпайбы? Мурда деген бар экен, анын эмеси за хулиганство, за воровство деген судимости бар экен, 2 жолкучу, 4 жолку эме соттолгон иши бар экен. Мурун бул Россияда да иштеп, тиги Россияда жүргөн деп айтылат да. Саламатсыздарбы? Калай калк? Мен
фамилиям Садыгалиева Венера Дөлөтказиевна. Конуш айылында, Сокулук райондо Конуш айылында турам. Мен Курманалиев Рустамбек деген баланын келинчеги болом. Экөөбүз 20 жылдан ашуун бир некеде турабыз. Экөөбүздүн некебиз катталуу. Ортобузда 4 балабыз бар. Бул каргашылуу күнү 3 январь күнү башталган экен. Бул окуя жөнүндө мен туурасында эчтекесин билген эмесмин. Мен жолдошум мага эчтеке деп айткан эмес. Бул окуяны мен кошуналарыман жана эшикте жолдо жүргөн элдердин баарынан уктум. Анткени мен ошол күнү жолдошум үйдө эртең менен танк намазга барам деп кеткен боюнча саат эртеменки саат 8-де 7-де мен көчөдө жүргөнүн көрдүм элдер менен тапырапчы. Анан эмне болуп чоожайын эмне болуп атканын эчтеке билбей эле мен барып ушинтип кошуналарым айтты ушундай эметип Нурлан деген баланы ушинтип сабап эметишип элдин баары көчөгө чыгарышып эме кылалы элдин астына чыгаралы деп эметишиптир да. Анан барып эле мен Русланды, менин жолдошум Рустамбек, анан бир Руслан деп коебуз да өзүбүзчү. Анан барып эле карасам бети башынын баары кан болуп, курткасынын баары кан болуп жүрүптүр. Аны көрүп алып жүрөгүм чүйүп эле эмне болду десем, үйгө бар деп койду. Анан үйгө келип эле отурдум, эмне деп айтат деп. Анан кайра чыдабай кайра эшикке чыктым. Эшикке чыксам элдер дагы көбөйөттү. Баары элдин тургундар, айылдын тургуну баары келип көчөгө чыгып атышты. Анан ошол малда тиги ошо жана Нурлан Аманов Нурландын иниси келип, агасы келип экөө машинаны ачып, тигине болсо машинага мындай эметишти да, буту колун жана эмесин байланган чечкенде, ал машинага өзү эле отурду кирипчи, элдин баары көрдү. Мен өз көзүм менен көрдүм. Анан аны машинага отургузуп коюшуп ошол жерден сүйлөшүп, анан жана Балхаш деген иниси эме деп айтыптыр. Мен силерге эч кандай эмем жок. Мен силерге эчтеке деп айта албайм. Анткени мен муну азыр больницага апарайын. Анан кичине айык эметкенден силерден келип кечирим суратам. Айылдыга бул мен да уккан эмесмин деп ал да ушинтип айтыптыр да. Анан ошо ойдон аны алып кеткенден кийин элдин баары эч кимиси тараган жок. Ошол жерде турушту баары. Эми мындай кылган ишти кантип деген адамдык касиетке, адамдык сапатка жатпаган ишти кантип кечиребиз муну? Кандай кылабыз бул киши буякта айылда жашашы коркунучтуу го, биздин бала бакырабыз кандай болот деп ошо маселени көтөрүштү да. Азыр биз мындай эмени кандай эмеде бул эме болуп атабыз деп баары жаман акыбалда, баарыбыз жаман болдук. Тим эле анын мындай бетин Кудай көрсөтпөсүн, башка эч ким салбасын мындай окуя. Ошол мезгилде баарыбызден жиндөө эле болуп калдык ошондой эмедечи, ситуацияда. Анан кийин ал алып кеткенден кийин элдин баары турушуп, анан менин жолдошум үйгө келди. Анан үйгө келгенде мен бетин баарын жууганда сурадым: Руслан, эмне ушундай окуя мен болду беле дедим. Мен эмне үчүн мага айткан жоксуң десем, ал мага ушинтип тике карап айтканда мындай уялып аябай. Анан болду деди. Эмне себептен болду антип дедим. Десем ушундай эме мага өчү барбы билбейм, ушундай болуп калды. Подробносын айтып берген жок да, болду деген сөздү айтты мага, болду деди. Мен ал сөздү укканда тим эле араң эле туруп эле ошол жерде отурган бойдон калдым. Анан кийин алар болсо чогулуп алып тиги роддога кетишти баары тенч, барып өзүбүздүн чоожайын баарысын айтып түшүндүрөбүз депчи. Анан мен үйдө отуруп эле эмне болот, кандай деген эме болот, жашоо болот деп эле эмен эле отуруп калдым. Анан кийин эле бир аздан кийин эле тиги эме келип калды кабар. Тиги жана алып кеткен бала Аманов Нурлан каза болуптур депчи. Анан кийин ал ошо сөз чыккандан кийин анан мен да кеттим, тиги кошунам экөөбүз роддога кеттик балдардын күйөөлөрүнүн аркасынанчы. Анан аяка баардыктен барып милицияга өздөрүнүн эмелерин жазышты, түшүнүк каттарын ушундай эмне себептен келген, эмне себептен ушуну баарын айтышып, анан кийин сот чечимин чыгарып ошол жерден, анан кийин алар да сотко апарышып, ал жерден сот жана Сокулуктун сотунун чечими боюнча ошо 2 айга чейин үй эмесинде камагында калсын деген чечим чыгарганда, анан кийин бул Аманов Нурлан дегендин эмеси келинчеги бир 2-3 ай эле болгон, 2-3 ай эле болгон келинчеги бар. Мунун өзүнүн келинчеги 2 аял алган мурунчу. Экөөндөн бир баласынан бар да, алар эч жагы эле ажырашып кетишкен да. Анан бул ошо келинчеги барып туруп эме деп арыз жазат. Мени деген айылдан коркутуп атышат, мен деген айылда жашагандан коркуп атам деп буларды камагыла деген эмеге кайра прокурорго арыз жасат да. Аны ушунун себебин, ушу арыздын себебинен биздин балдарды, менин күйөөмдү дагы башка жолду эме жана айылдык балдарды камакка алынсын деген кайра чечим чыгып атат да. Анан биз ошо талап эткенибиздин себеби ошо Сокулуктун чечимин, соттун чечими калыбында калсын. Дагы кайра дагы сот болгуча ошо булар боштондукта жүрсүн, булар эч жака качпайт. Анткени булар деген бирөөсү да мурун соттолгон эмес, мындай даже эме суракка да алынышкан эмес, булар бала кезинде дагычы. Эми бул Аманов Нурлан деген
18 иш козголунган экен бугачы 90-жылдан бери келаткан экен. Ошо ортодо кылмыш кылып качып кетип кайра келип ушинтип кылып жүргөн эме да. Эми ошо акыркы болгон окуя ошо менин жолдошум менен болуп атат окуячы. Азыр менин жолдошум оор акыбалда. Менин жолдошум 72-жылкы. Азыр ошо аябай оор акыбалда жатат эмеде госпиталдачы. Балам улуусу жана 21-ге чыгат быйылчы. Анан кийин 2 кызым бар, мектепте окуган, 9-7 класста. Анан кийин 3 жашта уулум бар. Эми менин уулум азыр тиги айылда барып шаарды барып иштеп келет да, айылдын ичинде жүрөт да, баягы эметипчи. А бирок өзүм болсо кыздарым менен, балдарым менен азыр шаарда эметип жүрөм. Туугандардыкына жатып жүрөм да. Анткени айылга барганда мен коркуп атам. Эмелер менен, тууган уруктар менен чыгып алып, биздин үйгө келип, мени сабай издеп келишиптир да. Эшиктин баарын таңкылдатышып, ал кезде менин балдарым чуркап барып эшиктин баарын ыйлап алыш. Мектепке азыр мен ошо бир кызым шаарда окуйт да, шаарда окуп атат, а беркилерин жибере элекмин. Анткени дегенде берки балдардын дагы жана 6 баланын ичинде балдар бар экен, 5 балалуу балдар бар да, кыздары мектепте окушат. Ошолордун залакасы тиеп атат. Анткени жанагы балдардын эмелери, тигилердин семьясы үйрөтүп атат. Тетигинин баласы, кызы же өлтүргөн деп, кыздарыбыз, балдарыбыз мектепке барбай элеп атышат. Биз барбайбыз мектепке, бизди ушинтип кордоп атышат депчи. Алардын өздөрүнүн балдарына жана өзүнүн жана атасынын кылган ишин айтышпайбы, эмне үчүн айтпайт? Ушуну уяткарыпчы, ушундай болгон унчукпа деп айтпай, айылды жаңжал чыгарган жатышат буларчы. Тим эле семьясы ушундай болуп атат да, кыздары бар айылда бирөө көчөдө баскан үстүнөн эле заявление чыштап атышат, улам элечи, кайра эле чыштап атат заявление. Эми биз тараптан эч кандай биз доомат кетирген жокпуз. Бир эле гана ошо менин жолдошум ушундай жабырканып калды деп эч жака да арыз жазган эмес. Анан кийин арыз жаздым менчи. Ошо өзү жазды да, ушундай факт боюнча катталды. Эми менин суранарым ушу жалпы кыргыз элинен бизге жардам бергиле, биздин айылыбызга да жардам бергиле деп суранып атабыз. Ушундай мындан кийин мындай окуя эч кайда болбосун. Адам касиетке жатпаган ушундай сапаттык, жырткычтык мындай эме болуп атат. Айылда айыл аксакалдары бар да, ошолордун чечими болуп атат. Анан ошолор мындай силерге кандай кеңеш берип атат айыл аксакалдары? Айыл аксакалдар биз менен Туура жагын айтып атат. ошо туура жагын айтып, алар да катышып атат бут эмеге, сотко да келип атышат. Прокурорго жана эмеге да чогуу келишти. Эмегечи, областной эмеге, Чуй сотуна да келишти. Аксакалдар болгон, ошо эме окуя болгондон Баштап чогуу жүрүшөт да. Чогуу жүрүп атышат да. Чогуу жүрүп атышат айыл аксакалдар. Эми ошо боюнча дагы тиги аксакалдар бүт эл жалпы элдин баары ошо болгон күнү кайра ата энесинен кечирим сурап барышты. Бүт элдин баары биз да кошо бардык. Биз да күнөө болдук да, анткени биздин эмелерибиз да баргандан кийинчи кечирим сурап барсак, баарын кубалап, кереги жок эле, кереги жок баарын кубалап ийди. Анын үстүнө аз келгенсип, мен барсам мени да сабай издеп чыгышты, өлгөндөнчү кет деп. Анан мен тиги кетип барсам, аркасынан бир кызы чуркап чыга калып, мени сабайм дегенден менин артымда турган аялдар кармап качыптыр да. А мен көргөн жокмун менин артымдан кетип баратканда. Анан эми ошо боюнча менин бетимди тытып кетти деп бет тырмачылык кылып арыз жазыптыр дагычы. Ошо жерде канча эл көрүп турат, ошо жердечи. Кудай да күбө болуп турат бул жердечи. Мен кантип бетимди тытам ошо жерде, элдин көзүнчө ошо жерде. Бул жерде булар өздөрүнчө эле эме кылып эле, ушинтип эле арызтана берсек, ушинтип эле баарын эмете берсек, биз жеңебиз деген ойдо болуп атат да буларчы. Эми мен суранам, мына биздин могу факты боюнча бүт катталган эмелер, экспертиза чыккан, бүт бар. Мына эмеде да, больницада күйөмчү. Мен ошо суранарым ошо бир эле жалгыз акыйкаттык могу соттун чечимине. Анан кийин жалпы кыргыз эл журттан суранам, бизге жардам бергиле, биз менен кошо болуңуздар, мындай окуя экинчи кайталанбасын депчи. Кийинки балдар, өсүп келаткан балдарыбызга кандай пример болсун, ушул эме жаман окуялардын баары болбосун, Кыргызстаныбыз тынчтыкта жашасын, элибиздин баары биздикте бололу, балдарыбызды жакшы тарбиялайлы, ушундай чтобы экинчи мындай окуя кайталанбасын деген суранышта биз барар жерибиз жок. Ушундай сиздерге келип жардам сурап атабыз, ушуну туура чечип чыгарып бериңиздер. Ушу рахмат силерге, кыргыз элим. Жардам сурайм силерден, жардам бериңиздер. Мен Жолдошова Нурилия, ушу Конуш айылынын тургуну болом. Ушул иш боюнча баарына, башынан аягына чейин айылдын тургундары баарыбыз күбө болуп, жүрөгүбүз ооруп, үрөйүбүз учуп, уже үйгө туруп мындай нормальный жашоо болбой калды да. Күнүгө бир случайда бир мындай эмне десек эми, кандай десек, бул без конца, билбейм, без конца бүтө турган иш эмес болчу да. Бул бала айылга келип жашаганы деле эч кимибизге тынчтык берген эмес.
башынан, айылдын башынан аягына чейин Нурлан Аманов деген ушу айылга келгени айылга деле бир тынчтык берген жок. Кандай келди деп уктук, ошондон баштап эле стройка кылып атабы, эмне кылып атат, магазинге келет дагы мен стройка кылып атам, продуктуңан бергиниң, алып келгиниң, мен тиги балдарыма тамак жасап беришим керек деп коркутуп, үркүтүп, тамак ашыбызга чейин көтөрүп кеткен күндөрү да болгон. Мына чыдамы жетпей калганда эл барып туруп ушу акыркы Рустамбектин окуясынан кийин эч ким чыдай албай калды. Эркек эмес, мына биз аял башыбыз менен бул нерсени биз көтөрө албай калдык. Мейли ошо элдин ортосуна келсин, элдин ортосуна аксакалга салалы, айылдан көчүрөлү деген максат менен ошондойго барган балдарчы. Бияктан 5 айыл чыккан. Түтүнмө түтүн. Бул эле биздин конуш айылынын эле көйгөйү эмес, бул деген бүт кыргыз элибиздин көйгөйү болуп атат. Ушундай педофилия, мындай зордук, зомбулук деген эч качан болбосун. Буга жол бербешибиз керек. Ушундай Сокулук районунун сотунун күчүндө калсын.